2024 жылдын 18 августунда Москвадагы Кыргыз маданий борбору тарабынан уюштурулган Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин, Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана Миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн, ошондой эле Россия Федерациясындагы аймактар аралык Кыргыз диаспора кеңешинин колдоосу менен Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыгына ылайык улуттук наркыбызды даңазалоо максатында эзелтен салт болуп келген кыз-жигит Сармерден тамашалуу оюн-зок таймашы болуп өттү. Аталган иш-чарага Москва шаарындагы Нарын Теңирток коомунун айбаттуу жигиттери менен Мургап Саркол коомунун ай чырайлуу ажарлуу кыздары катышышты. Bukardan kelgen buğnalı baytal, utukolu sınalı baytal, bu kapırdın jorduşun kör, takımın tartışın kör, bu karıştır. Саламатсыздарбы? Мен атым Гүлкайыр, Мургап районунан төрөлгөнмүн. Биз кыз узатууну көрсөтөбүз, салтыбызды көрсөтөбүз. Бул жерде эң жакшы болгон кошуму десем болот. Биздин кыздар эки кызыбыз комузду үйрөндү. Ошол эми жакшы чечсе да, жаман чечсе да, ошону көрсөтөт, тартуулайт сиздерге. Жакшы маанай сиздерге каалайм. Ойлойм колдойсуздар деп ойлойм ошол бизди. Нарын областынын Атбашы районунун Башкайын деген айылына төрөлгөм. Анан ушул Москвага келгениме 4 жылдын жүзү болуп калды, даже ашып калды. Анан ушул жака келгени мен Нарын коомуна маданий башкармалыгына төрагасы болуп шайланганмын. Нарын коомунда 5 район, 1 шаар бар. Ошолордун ошо маданий иш-чараларынын бардыгын ошол башында турам. Анан ошо кезектеги ошо Сармерден берүүсү болот деп шайыр жарыялагандан кийин ошого даярдык, Нарын жигиттерин даярдадык. Эми бул Сармердендеби же башка бир иш-чаралардагы кыйынчылык болбой койбойт, абдан оор болот. Өзгөчө Кыргызстанда болсо бир 15 мүнөттүк же болсо жарым сааттык жол болот да. Бул жерде килеген мегаполис бир репетицияга келиш үчүн кээ бир балдарыбыз ушу Подмосковье 200 километрден келет, 150 километрден келгендер болуп атты. Айла жок келип ошо даярданып атышат. Эми бул жерде ар бир иш-чарада репетиция болбойт да, баары бышпайт, билесиздер. Анан эми Кудай буйрса жакшы эле болот деген үмүттө турабыз. Даярдык колдон келишинче болду. 5 районубуз, 5 шаарыбыз алдын ала кээ бирлеринде, может сиздер да көп болуп калган чыгарсыздар. Колдон келген тамагын жасап, 5 бармагына чейин бышырып келип, ушул репетицияда балдар кыйналып атат деп аябай жакшы көмөк көргөзүштү. Мен ошо учурдан пайдаланып, ошо Нарын элине, Нарын коомунун, ошо Москвадагы мигранттардын бардыгына ыраазычылык айтып кетем. Кээ бирөө сөз менен, кээ бирөө ошо тамак ашы менен, кээ бирөө ошол дем күч берип ошо жигиттерге деп абдан жакшы демөөрчүлүк кылып жардам кылышты. Алдын ала ошо ыраазычылык айтып кетем. Анан ошо Москва шаарында эми оор эле, абдан оор чындыгында. Даже ошо биздин бийликтегилерге деле кээде кайрылып кетем, ушул Москва шаарында ушундай маданий иш-чараны, кыргыздын салттуулугун жоготпой, ушу көтөрүп жүргөн инсандардын баардыгын ушу көтөрүп, немесе көтөрмөлөп койсо жакшы болот эле деген ойдомун. Анткени бул жерде эми келип эле баардыгы билимге такалат экен. Билимге такалганда саналуу эле кишилер, жогорку билимдүүбүз барбыз. Анан көпчүлүгү элдин арасынан чыккан мигранттар да карапайым калкта. Карапайым калкка ушул награда же болбосо бир сыйлык берүүгө мүмкүн эмес деген сөз, бул ошо жалган сөз болуп калат го дейм. Ушулардын дагы ошо демине дем кошуп, күчүнө күч кошуп койсо, ошо кыргыздын салттуулугу ушулардын арасында көп бар да. Ошо мен ошого аябай көп күбө болдум. Анан жалпы жонунан жакшы, Кудай буйрса бүгүн эми көрөсүздөр. Жыйынтык кандай болот? Эгерде калчтык менен болсо, анда дагы чечилет бош келген. Кыздар кандай даярданды,
Ал жагын айта албайт экенмин, бирок жигиттер колдон келишинче даярданышты. Рахмат баарына ыраазы билдирем. Биздин Сармерденде менин эң өзгөчө номерим, мен ырдаган эмесмин. Ушул биринчи номерди ырдап алып чыгып атам. Мага биринчи ушул бир бет ачуу болду да. Өзүңүздөр көп эме болуп, бизди коштоп берерсиздер деп ойлойм. Иркесеге катышканбыз, Иркеседе биз би эле ролун аткарганбыз да, а бул биздин экинчи выступлениябыз болуп атат. Ошон үчүн аябай мындай толкундануу менен катышып атабыз да. Рахмат. Мен Нарын обласының Атбаш районунан болом. Өзүм жеке шоу-бизнес ырчымын. Көп жылдардан бери келаткан ырчыбыз. Анан эң алгачкы келишим мен Россия шаарына. Мына келгеним Кудай буйрса 2 айдын эле жүзү болду. Мен бүгүн кубанычтамын. Неге дегенде ушу жактагы жердештериме жолугуп, эң алгачкы ушу Россия шаарынан биринчи жолу Сармерденге катышкантам. Өзүм бүгүнкү катышуум эми сонный эле ыры менен чыгам. Кудай буйрса, бул Россиядагы биринчи эң алгачкы кадамдарым деп эсептейм. Кудай буйрса дагы Россия шаарына эми келдим. Көп жылдап жүрөбүз буйрса. Дагы мен чыгармачылыгымды көрсөтөм алдыга. Бүгүнкү Сармерденибиз жакшы өссүн, жакшы деңгээлде өссүн, кыргыз элибизге жаксын. Ар кайсы жерлерибизде ушундай оюн зооктор көп болсун. Мен бул Сармерденде жеке номер аткарам. Москвада жүргөнүмө 5 жыл болду. 5 жылдан бери эмгектенип жүрөм, бирок эч качан мындай элдин астына чыгып ырдаган эмесмин. Биз биринчи жолу мына Сармерденге катышып, ушул жерден ырдап, өзүбүздүн кичине болсо дагы өнөрүбүздү тартуулаганга аракет кылып жатабыз. Буга чейин ырдаган эмесмин. Даярдыктарыбыз Кудай буйрса абдан жакшы. Нарындык жигиттерди аябай күчтүү деп билем, анткени менин кайын журтум болот. Алардын аябай мындай отурганда эле ырдап чордоп сөзгө чечен келишет. Анан бирок биз эле калышпайбыз деген аракет менен келдик. Абдан жакшы чечен сөзгө алар, биз дагы алардан да өтөбүз деген ой менен аябай шаңдуу күч менен топтоп келдик күчүбүздү. Нарын областынын Атбаш районунун Акмуз деген айылынан болом. Азыр ушул Москва жергесинде эмгектенип атабыз. Эми бүгүн бул илгертеден бери келаткан Сармерден оюну бул канча жылдан бери ушул кыргыз жұртчылыгында кенен тараган жакшы бир проект болуп атат. Ошол Москва жергесинде да өтүп атат. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Анан эми ушул кезек бизге келген экен. Ушул Сарыкол Мургаптын кыздары менен ушу Нарын Теңир тоосунун жигиттери менен эки тарап бир жакшы оюн куралы деген максатта турабыз. Кудай буйрса даярдыктарыбыз дагы жакшы. Баягы өзүңдөр ойлосоң бирөөнү шер ойло демекчи. Биздин жигиттерибиз аябай эле жулунуп даярдыктарын көрсөтөбүз деп турат. Анан бирок ошентсе дагы кыздын кыркчачылуу дейт. Биздин ушу Сарыколдун кыздары менен бүгүн бир жакшы оюн куруп, алардын даярдыгын деле билген жерибиз жок. Кандай даярданып атышат, эми эки жак даярданганда мындай секреттүү кылып, купуялуу кылып даярданышат го. Бири-биринин даярдыктарын көрсөтпөйчү. Бирок ошентсе деле жакшы даярданышты болуш керек деп ойлоп атам. Бирок биз колдон келишинче бүгүнкү биздин ушул Сармерденибизде биз жеңип алалык же утуп алалык деген андай ойлор деле жок. Биз жакшы оюн көрсөтүү максатыбыз. Анан кыздарга колдоо көрсөтөбүз, Кудайым буйрса жигиттик кылып, кыздарды көтөрмөлөйбүз, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтсө, андан бетөрөйдү көтөргөнгө аракет кылабыз. Ошол эми бүгүнкү биздин экөөбүздүн эки тараптын жыйынтыктары аягында кандай болот, аны жалпы калыстар тобу чечет. Ал эми биздин бүгүнкү Сармерден оюнубуз кызыктуу болот болуш керек. Барына ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Ошо иштерине ушу жерге келип Сармерденди уюштурганына рахмат, ыраазыбыз. Жалпы аман эсен болсун. Биз ушул жерде турабыз, ушул жерде иштейбиз. Өзүңүз кайерден болосуз? Өзүм Нарындан болом, Нарын Атбашынан болом. Мен өзүм Бейшек айылынан Темир айылынан болом.
мен Москвада иштегениме 12 жыл болду. Мен өзүм Кемдер районунда өз көркөм чыгармачылыкка катышып жүрдүм, бирок Москвага келгенде катышкан жокмун. Себеби ушу Сармердендин уюшканы аябай эле жакшы. Бизге могу кыргыздын желегин желбиретип, даңазалап чет мамлекеттерге көрсөтүп дегендей, ушу Сармердендин катышууларына баарына жалпы иштерине ийгилик, бекем ден соолук, бак-кубат жашоо болсун, иштери алга жыла берсин, ушу Сармерден өчпөйлөр дайыма ушинтип шаңдуу жүрө берсин, баарына жакшылык каалайбыз. Быйылкы жыл президентибиз Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык кара кыргыз автономия алганына 100 жылдыгына байланыштуу ушундай маданий иш-чараларга өткөргөнгө жарлык койгон. Ошонун 100 жылдыгына арнап ушу быйылкы Сармерденди Кыргызстандагы кыргыздар менен Тажикстандагы кыргыздардын ортосунда өткөрөлү деп ушуну чечтик. Даярдыктар эми дайымгыдай эле эки команда эки жакта өздөрүнчө даярданышты эмеге алып турдук. Калганын эми экрандан көрөсүздөр да. Бул Сармерден буйруса Кыргызстанда барып келгенибизде 28-чи болчу. Бүгүнкү Сармерден 29-чу. Москвада өткөн Сармерденде. Тамашасы жаңы баарыбызга жылмайып тартыла. Көркөм майра болсун, дагы да көрүп ашыгыш кайрыгы. Урайда сыйкалган кыз жигиттин мындай элге бизге тартуулаган тамашасы улай кайра огорларга кезектирет. Жакшы болот, олдулар кайрадан чабердик кыргызстан олдулардан олуп бири салалы чер жазалы. Алдыңыздарда арындык жигиттердин атынан темир болот Кыштобаев деген жигит мына. Жакшы Чакырдуу сол тарапта берсин.
нарықтың нарықтуу жигиттерине жооп күтүп калабыз. Ана жигиттер колдоп турабызбы беле?
жакшы көрсөтмөктөрдү чакыртып андан жакшы катыштыңыздар. Сиздерге арнап биздин кыздар өздөрүнүн кол өнөрчүлүгү, өздөрүнүн колунан жасалган белектерин тапшырып коюңуз деп сурап жатышат. Кабыл алып коюңуздар. Sarıboğlu kızları Narık'ın çigitlerine belek vermeyi oldu. Ha hoca Abdullah bana geldi. Bizden ekran sağlığımız ballarına say hocalık tokuşan. Oşal sizlerge eslerimizin balımızdan, atımızdan, tamamızdan жазып беріп, azımızdan tukap topşırık sizlerge. Bana geldi. Kızların Arman çigitlerge caylanas menен kol жоолуктар тапшырылды. Ağzayı kelimesi gördüğünüzde çigitler ne diyor? Bana Narık'ın çigitlerin Narık'ın ne? Adı yazılan almaştırma olasıdır. Hurmatlı жигиттер, ар бир бетачы катамчыга сиздердин атыңыздар жазылыптыр. Андан кийин дагы сиздер атыңыздар менен. Eng son. Жигиттер, айылдардын мыкты белегине мыкты кылып, ыраазычылык билдирип бир чоң рахмат деп билдирип койбой я. Eng son. Arap mehmanlarına gelmişler, katılımcılar көп бүтүрбөй, мына ушул иш-чарабызды колдоп келген, коштоп келген кээбир инсандарыбызды аттуу баштуу ага эжелерибизди сахнага чакырып, сахнабыздын төрүнө чакырып, бүгүнкү иш-чарага болгон алдыңкы ак тегерден улуп коелу деген ойдо турабыз. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кеңешчиси Байымбет Оркунбакчы эжекебизди Ошол эле Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык катыштуу жана миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Галиева Жакынай Ушайна эжекебизди. Кыздардын улуттук күндестери сатып алып келгенин десем, ардын артынан айылдарга белек, мына ушул жакшынакай алган белектерге жооп тургандар. Айбекмейстер Нарык коомунун төрагасы баш болгон Нарык коомунун өкүлдөрүн сахнага күтүп алалы. Бир болчак коюңуздар. Төрағамыз ар бир кыздарыбызга гүлдестеси берип, белегин берип мына. Бар болуңуздар. Эң 3 киши чыгып калганыбыз бир аз, Эң сонун, эң көптү бар болуңуздар. Белектер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуздар. Гүлшайыр Мырзабаева кетип коебуз. Айылдарга белек кутболсун деп жигиттердин болчак койбойлубу? Нелерден болчак койбойлубу? Мына ийне бүгүн иш-чара болгон ак тилектерге жаш сөздөргө кезек берип, кайрадан кайталап өтөлүп, сахнага чакырылчу кадырлуу конокторубуз Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кеңешчиси Байымбет Оркунбакчы эжебиз. Ошондой эле Кыргыз
эмгек социалдык капсыздоо жана миграция министрлигинин Россия Федерациясынын өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Галиева Жанбай Душаевна жигерибизди чакырабыз. Москва областы боюнча аксакалдар кеңешинин төрагасы Айнкул Азматова чакырабыз. Россия Федерациясындагы аймактар аралык диаспора кеңешинин төрагасы Кубанычбек Осмонбеков мырзаны чакырабыз. Самлетендин өнүгүү банк компаниясынын Москвадагы өкүлү Ахматов Толкунбай Үсенович. Москвадагы Нарын Тегиртоо коомунун төрагасы Бейшеналиев Эрмек Асанович агайды чакырабыз. Ошондой эле төрайымы Мунара Темирбаева жигерибизди чакырабыз. Москвадагы Мургак Сарыкол коомунун төрагасынын орун басары Арыстанбеков Омарбек мырзаны чакырабыз. Ада калган инсандар келип коюңуздар. Анда келипсиздер кезектешип четтен кеп баштайды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарды ушу бүгүнкү саммиттен майрамына аралашкан биздин кош майрам болууда жана алып баруучулар айтып өттү. Биздин Кыргызстан жергесинде Кыргызстан менен байланышкан баарыбызда быйыл 24-жылы кош майрам болууда. Кыргыз Республикасы Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлгөнүнүн 100 жылдыгын белгилеп атабыз. Ошондой эле мына жакында буюрса биздин эгемендүүлүк алганыбыздын күнүн белгилеп атабыз. Ошо 2 күнгө байланышкан чоң сонун иш-чарага маданий биздин тарыхыбызды, биздин байыркы ырларыбызды, тарыхыбызды эске салган, каада салтыбызды эске салган ушундай бир сонун маданий кечеге күбө болуп турабыз. Биринчиден жалпы баарыңыздардан эң негизгиси ушу бизге сонун маанай тартуулаган эки команда деп коебуз, эки жамаат деп коебуз. Нарын Тегиртоо коомуна жана Сарыкол коомуна Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчиликтин атынан, ошо элчиликтин жетекчилеринин атынан, ошондой эле жеке өзүмдүн атынан терең ыраазычылык билдирип кетем. Бар болуңуздар, ушундай бир эркин, жакшы маанайда отурдук. Мындай иш-чара менимче шайыр Мырзабекова кызыбыз өткөрүп эле келатат. Мен айткым келет, бир өзгөчө болду депчи. Анткени өзүңүздөр көргөндөй бул жерде бир кесипкөй профессионал адамдар, профессионал ырчылар ушундай бир жакшы маанайда даярдалган биздин мекендештерибиз чогулган экен. Дагы бир жолу эмне дейбиз, асманыбыз ачык болсун, жерибизде тынчтык болсун. Ушундай иш-чараларды өткөрүп, ушундай өзүбүздүн маданиятыбызды, тилибизди дамытаган, маданий мурасыбызды, улуттук мурасыбызды дамытаган иш-чаралар көбөйө берсин. Анан учурдан пайдаланып ушу жерде уюштуруучуларга, ушу бизге атайын ушундай бир заңгыраган имаратын берип аткан биздин өнөктөшүбүз Россия тарапка терең ыраазычылык. Деги эле ушул иш-чаранын башынан аягына чейин, ине жибине чейинби башка бир нерсесинде көмөктөш болуп аткан баардык ушул жерде турган жарандарга дайыр жолу терең ыраазычылык. Келе жаткан эгемендүүлүк күнүңүздөр менен буюрса бул Кара Кыргыз автономиялык областынын 100 жылдык мааракеси биз бир топ дагы чоң иш-чаралар менен байрамдайбыз. Учурдан пайдаланып, билсиздер ушул жерде отурган залдын көрүүчүлөрүн, жалпы эки команданын катышуучуларын, жалпы баарыңыздарды быйыл 24-жылы 20-октябрда Москва шаарында чоң театрдын исторический сценада тарыхый залында болуп турган чоң театралдык кечеге чакырып кетем. Баарыңыздар келиңиздер, ал жерде билет сатылат деген мындай деген жок. Биз маданият күндөрүн өткөрөбүз. Ошонун алкагында сиздер келип, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан жаралган материнская воля, Саманчынын жолу деген повесть негизинде жаралган балет ораторияды коет биздин опера балет театрынын артисттери келип. Дайыр жолу ошол кечеге келип кетиңиздер. Ошондой мындан артын жылдын аягына чейин улана турган Кара Кыргыз автономиялык областынын мааракесине болчу иш-чараларга, боло турган иш-чараларга дайыр активдүү катышууңуздарды суранам. Эмне дейин, ушунчалык мындай бир толкунданган учур болуп атат. Анткени бул жерде мындай бир эмоцияларды жашырмабай атабыз. Сиздер
сиздерге нарындыктар тең ыраазычылык. Сиздер эми мен айтат болуш керек баары эле ушул жерде бүт эле искусство институткөндөр келе аласыңарбы деп билбейм. Же нарындын суусунун, нарын дарыясынын башында турасыңар да. Бизде айтып калышат, Токтогулдан нарын суусун ичкенбиз да. Бирок нарындын башына сер сууну ичип эле ушул ыктын баары силерге берип койгон экен Кудай. Ошону кут кылсын. Анан эми бул конкурс деп коебуз, мелдеш деп коебуз, ушундай оюн шарттары бар, ушундай статистикасы бар, аны буюрса да аласыздар. Сары колдук биздин мекендештерге эмне дейт эле. Мен абдан сыймылдан алдым сиздер менен. Бир ушулардын плюсу бар да, сиздерге караганда. Эмне дегенде булар Тажикстандын аймагында туруп, кичинекей анклавда туруп, өзүнүн тилин, кайда салтын, кийимин, огаташын сактап калган биздин бир кичинекей, бир патриот, мекенчил мекендештер да. Мен айтып элем, сиздердин эң ушундай сиздердин аракетиңиздер, ошо сиздер ушу кичинекей жерде өзүңөрдүн кийимдерди, талантыңарды, тарыхыңарды, тилиңерди сактап калганыңыздар. Мен тилчи катары айтып кетким келет. Бир да акцент жок, бир да мындай эме жок, таза кыргызча нукура сактап калганыңыздар, бар болуңуздар. Дайым ушундай бир жакшы маанай тапкылап жүрөңүздөр. Эми көп сүйлөп коюп окшойт, анткени сүйлөгүм келет экен, сиздер кыргыз эми сүйлөгүңүз келип калды. Элчиликтин атынан атайын граждан каттар бар эле, ошону тапшырып койгузса дедиңиздер, мен ошо менен токтолдум. Бул кичинекей сувенир атайын ушуну ырымдап шайырдын кичинекей офиси бар, билесиздер э? Ушул шайырдын кичинекей офисинде ушундай таланттар жаралып, ушундай иш-чаралар жаралып атат. Ошол жерге барып көрөйүн деп эле эметип жүрөм, чыгынып бирок чыгына албай атам. Ошол кичинекей офисте мындай бизди элестетип, мени элестетип, элчиликти элестетип, ушуну илип койсун деп шайырга тапшырып койсок. Шайырга эрке кыска берейин. Şarkıları şaşırtay satmağa жеткенче санды бүтүп калайын деп. Анан элчиликтин атынан ыраазычылыкка Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнө 100 жылдыгын белгилөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын аткарып атканында Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясынын элчилигинин көмөгү менен Москва шаарында Кыргыз маданий борбору тарабынан уюштурулган Кыз жигит Сармерден улуттук ыр-күй мелдешине активдүү катышкандыгы жана Россия жекесинин эмгектенип жүргөн мекендештердин арасында энеттил кыргыз улуттук каада салттарды сактоо иштерине кошкон зор салым үчүн сыйланат Нурдинов Теңиз агай.
саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул иш-чаранын катышуучулары сиздерди бардыгыңыздарды амандыкта, ден соолукта көрүп турганыма кубанычтамын. Бүгүн биз ушул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө жана ошондой эле Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлүшүнүн 100 жылдык маарифесине арналган иш-чарага катышып отурабыз. Чындыгында эле бардыгыбызга белгилүү болгондой, Сарымерден бул Кыргыздын кылымдан кылымга, муундан муунга уланып келген бул элдик мурасы катары биз билебиз бардыгыбыз. Сарымерден ыр жана бий жана башка жаңылмач акынек айтышуу аркылуу Кыргыздын тарыхын, Кыргыздын маданиятын, Кыргыздын каада салтын бизге чагылдырып келет канча жылдардан бери, канча кылымдардан бери. Эгерде айтышууда айта турган болсок, эми айтышты да көрдүк, эми чындыгында айтыш бул адамдын ой жүгүртүүсүн, адамдын сөз байлыгын өркүндөтөт жана ошондой эле аял менен эркектин ортосундагы сый мамилени, бири-бирине болгон урматты жакшыртат жана кыргыз тилинин канчалык бай экендигин көрсөтөт бизге. Ушул бүгүн ушул Сарымердендин салты болгон ырларды да уктук, бийлерди да уктук, бийлерди да көрдүк, айтышты көрдүк, ошондой эле жаңылмач макалдарды да уктук. Ушул эки команданын жогорку деңгээлде даярданган өздөрүнүн кереметкерлиги көрсөттүңүздөр бул жерге. Бизге бардыгыбызга керемет кечти тартууладыңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Ошону менен бирге ушул айрыкча мен белгилеп кетким келет. Ушул бүгүнкү кеченин көркү болгон биздин эки алып баруучубуз, биздин Аскат мырзабыз менен Айгүл айымыбызды мен өзгөчө куттуктап кетким келет. Сиздерге чоң рахмат, иштериңизге ийгилик, бизге ушул жакшы маңайды тартуулап келе бериңиздер. Анан дагы бир биздин айымыбыз бар, Мушайыр деген, муну айтпасак болбойт. Канча жылдан бери Москвада ушул Сарымердени уюштуруп, бизге ушул элдик мурасты, улуттук мурасыбызды бизге көрсөтүп келип жатасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Ошоңуздан жазганбыз, көп мындай байрамдарды дагы өткөзүп жүрө бериңиздер. Анан чындыгында биз дагы өзүбүздүн сыйлыгыбызды берип коелу. Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин атынан ардак грамота менен Мурзабаева Гүлшайыр Кадыркуловна Сарымерден оюн зоок иш-чарасын уюштурууга, миграцияда жүргөн мекендештердин ынтымагын бекемдөөнө жана социалдык абалын жакшыртууга кошкон салымы үчүн ардак грамота менен сыйланат. Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин ардак грамотасы менен Турдашев Аскат сыйланат. Ушундай эле Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин ардак грамотасы менен Чилаева Айгүл Камбаралиевна сыйланат. Келиңиз.
Разышылық қатыменен Жеңішбек ұлы Қадырбек сыйланады. Разышылық қатыменен Сейітбек ұлы Рахатбек сыйланады. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Эми сөздүн кыскасынан нускасынан баарыбызга жакты окшойт. Негизинен Гүлшара эже азамат. Кыргыздардын Россия жергесиндеги кыргыздардын ичинде маданиятты, үрп адатты, каада салтты жаңы деңгээлге чыгарып, эл аралык аренага чыгарып, Кремлдин сценасына чейин чыгарып, Шайын апалар бирден бир долбоору мына Сармерден жашнакай кыргыздардын аброюн көтөрчү, биз сыймыктанчу долбоорлордун бири. Гүлшара эже азаматсыз. Негизинен Гүлшара эже ушул долбоордун жетекчиси эмес, негизинен Кыргыз диаспора кеңешинин маданият комитетинин жетекчиси. Чоң рахмат. Анан нарындык жигиттерге эч кандай сөз жок. Билебиз, мыкты чыган, айымдардан мыкты, нарықтар чынында эле күчтүү калктардын бири, сыймыктанчу кыргыз диаспорасынын абройлуу коомдордун бири. Бирок таңкалдырган бүгүн биздин этникалык кыргыздар Кыргызстандын үрп адатын чет элде ушул деңгээлге чыгарып, бир да сөздөрдө акцент жок, нукура кыргыз. Ошол жактан биздин аброюбузду көрсөтүп, эч качан жүрөгүңүздөгү кыргыз деген жалынды унутпай, өрчүтүп, өстүрүп турганына силерге терең таалайт. Кудай буйрса, сахнада көп жолугушуп, биздин Кыргыз диаспора кеңеши колдон келишинче күч аракетибизди силер менен бирге болуп, силер баш болсоңор, биз төш болуп бирге даярбыз. Оту колубуз болуп, бир жактан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, жаңы долбоорлорду ишке ашыра берет. Bizde ekile gramada Kırgız elimizin kanındaki edesi menен бүткөн өзгөчө шаагына көкүрөк дээрлигинде өзүнө жана тийишилүү татыктуу сырына табияттан берилген өзгөчө жөндөмүнө шайкеш жаралып калыптанып келген акылмандыктардын касиеттүү дөөлөттөрү, каада салты, үрп адаттары камтылган кыргыз жигит Сармерден тамашалуу оюн-зоок иш-чарасына катышып, келечек муунга анын уюткусун калыптандыруу менен муунга өткөрүү кошкон салымы үчүн Сарыкөл коомунун жаабына ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз диаспора кеңешинин грамотасы менен Сарыкөл коомун сыйлайт.
Нарын тегер тоқ болмас еді. Hoş gelmişler. Narın çıkan jigitler, sizlerge tereң ыраазычылык, жакшы кыздар, кыздар менен сонун өткөрүп бердиңиздер, sizlerge tereң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле уюштуруучуларга терең ыраазычылык, ушул каалашмакты, ипадатты чагырдырып, ушундай жакшы кечелерди өткөрүп, ынтымакка чакырып уюштурганыңыздар сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Памиртоонун айчылайлуу кызгалдактары силерге терең ыраазычылык, жалпы элдин атынан, жеке өзүм атынан жана жетекчибиз Майра Бербаеванын атынан тилекке каршы ден соолук менен Киралбай калды. Силерге терең ыраазычылык, ар дайым ушундай жакшыраак жайнап туруп жүрө, өзүңөрдөн күркүп кетпесин, элге ушундай жакшы маанай тартуулап, ар дайым эл алдында жүрө берди. Биз силер менен сыймыктанабыз. Силерге терең ыраазычылык. Мургап деген жердин атын өстү 4000 метр бийиктикте гүл өсүшүлөр. 4000 метр бийиктикте жашаган Сарыкол кыргыздары бүгүн өз өнөрлөрүн тартуулады. Биз биринчи ыраазычылыкты ошол эжекелерибизге билдиребиз. Анан ошондой эле уюштуруучуларга жана нарындык жигиттерге сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кайсы жерде болбойлу, кандай жерде болбойлу кыргыз экенибизди ар дайым аттап, сыймыктанып, өзүбүздүн үрп-адатыбызды, калдасалыбызды кармап келебиз. Жана ошондой эле кийинчиликке, диаспораларга терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Дамир агай. Саламатсыңарбы? Туугандар, баарыбызды кол чабып койгулачы. Биринчиден уюштургуч ушул бир айлап, 2 айлап ушул чоңгап ушул бизге саммиттерге даярдап жүргөн бул катышууларга чоң ыраазычылык билдиргизебиз. Ошон үчүн сол жактагы биз чүрөктөргө, оң жактагы жигиттерге кол чабып койгула. Дал ошол. Ошондой эле бүгүн жакшы шайыр алып барып, калыс алып барган мына Асхат менен Айгүлгө рахматты баарыбызды билдирчү. Дал ошол рахмат. Албетте ушул бүгүн элчиден айтып калды, кош майрам деп. Мен бир нерсени айтып кетейин. Жерден айтылгандан кийин А дегенде мысында иш керек. 1919-20 жылдарда Кыргыз автономия катары жарыяланган. Билесиңерби муну тарыхты окугандар. Аны Казакстан болду. Ошондо Кыргыз автономия деп аталган. Мына бүгүн аталып калды Кара Кыргыз деп. Ошол үчүн мен тактап кетейин, эмне үчүн биз Кара Кыргыз деп аталып калганбыз. Кыргызда кара деген улуу чоң келет. Ошол жерден биздин ата-бабаларыбыз казактардын ошол жанагы Кыргыз деп аталып калгандан кийин өзүнчө бөлүнүп кетишин биз Кара Кыргыз болуп, ошон үчүн баары тең ушул 100 жылдык маалекем менен белгилеме гүл менен куттуктайм. Тора кетчи бияка. Кетчи бияка. Кел. Гол. Кыска. Кел гол. Мана туугандар, мана мен намыс деп көп айттым. Мана намысыбыз ушул киши, ушул темир тоолду түптөгөн, ушул намыс үчүн кол чабып койгула чамдар. 5 минут вакытта олар
Assalamu alaikum ағайын тоғандар, кутмандуу кечиңиздер менен ушундай жакшынакай кечигини тартуулаган бүгүнкү Нарын Темиртау коомунун жигиттерине жана Мургаптын Сарыкол коомунун айымдарына жалпы жана кыргыз диаспорасына маданий бөлүгүнө жалпы Нарын Темиртау коомунун элинин атынан тирек ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Бүгүнкү кереметтүү кечти тартуулаган Сарыкөл коомунун айымдарына жана Нарын Темиртау коомунун жигиттерине таланттыңыздарга таазим айтабыз. Жана ошондой эле Нарын Темиртау аймактык коомдук уюму тарабынан ыраазычылык кат менен сыйлап кетүүгө уруксат этиңиздер. Россия Федерациясындагы Нарын Темиртау аймактык коомдук уюмуна кошкон салымы жана улутубуздун руханий байлыгын сактоодо кыргыз маданиятын үн-бадатка тазалыктын чет өлкөлөрдө таанытууну жасаган иш-аракеттери үчүн Амырбаев урмат сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык менен Ишембай уулу Ислам. Жунусов Алмаз. Есенханов Рахат. Есенханов Рахат. Алдаяров Кумар. Бардыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, бар болуңуздар ушундай биздин када салтыбызды, үн-бадатыбызды кылымдан кылымга, муундан муунга сактап келүүдө чоң жетишкектерди жаратып бересиздер. Бар болуңуздар. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Куттуктаган жакшы сөз сүйлөгөн жалпы өкүлдөр бар болуңуздар, орындуктардан орун алып бериңиздер. Анда кезектейми мына ушул майрам башталгандан тарта таланттуулардын талантына, өнөрүнө сарысын салып отурган Калыстар тобу жамаатын сахнага чакырып коелу. Албетте Сарыкол коомунун төрагасынын атынан айымдарга белектер тапшырып коелу. Кабыл алып коюңуздар. Мына айымдарыбыз гүлдөй болуп туралы, ачылып ар дайым сып-сулуу болуп жүрүңүздөр, баракалла. Калыстар тобу келиңиздер. Hurmatlı бүгүнкү сайберден катышуучулары, биз туулган жерибизге Кыргызстанга бир барып келген окшойт. Ала тоонун жайлоосуна, укмуштай сонун жерлеринде болгондо да биздин акыл бакчан тубактарды кийген эжекелерибиз, кыздарыбыз биздин кыргыздын улуулугун мына бүгүн Москвада дарыдап отурушат. Мен асанып катары ушул бардыгыңыздарга биздин наркыбызды, салтыбызды, үн-бадатыбызды, жан-тәнү маданий турмушубуздан алып, адымкелерибиздин илгерки турмушун көрсөткөнүңүздөр үчүн бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Айрымча Нарын Темиртаунун жигиттерине, Тажикстандын Сарыкол кыздарына бүгүн эрте менен силердин абалар Оштон звонок этип, элиңиздерди сурап койду.
аябай чоң сурат менен ошол аксакалдын саламын айтып коеюн силерге. Бул келбеште мен чет элдик аксакалдардын ардак грамотасын алып келдим эле, ушуну тапшырып коебуз дедиңиздер. Баракелде. Улутубуз Кыргыз, атажыктуубуз Кыргызстан. Улутубуздун ада салттын руханий байлыгын, маданияттын Москва шаарындагы кыргыз мекендештерибиздин арасында жайылтууда жеке сиңирген эмгеги үчүн Нарын Тегиртоо аймактык коомдук уюмунун Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына карата Сарбердин оюн-зоок кечесин өткөрүүдө кошкон чоң салым үчүн Ахматов Насыр сыйланат. Ушундай ардак грамота менен Исаев Жээнбек сыйланат. Чет элдеги жана жалпы Кыргызстандагы аксакалдар кеңешинин атынан ардак грамота берилүүдө Бердалиев Дайыр сыйланат. Кыштообаев Темирболот сыйланат. Абдылмажит уулу Саламат сыйланат. Жеңишбек уулу Еламан сыйланат. Калаев Акыл сыйланат. Чет элдердеги кыргыздардын аксакалдар кеңеши коомдук бирикмеси Улутубуз Кыргыз, атажыктуубуз Кыргызстан, улутубуздун ада салттын руханий байлыгын, маданиятын Москва аймагындагы кыргыз мекендештерибиздин арасында жайылтууда жеке сиңирген эмгеги жана Кара Кыргыз автономиясынын 100 жылдыгына арналган ыр кесе Сарбердин жана башка маданий иш-чараларды уюштурууда чоң салымы үчүн кыргыз диаспорасынын маданият тармагынын жетекчиси Мырзабаева Гүлшайыр Кадыркулова сыйланат. Барлығыңызға рахмет білдіресіз. Саламатсыздар, мен Қалыстар тобы мүшесі қатар айтып қояйын. Абдан оор болды бізге. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бир жакта жигиттер, бир жакта кыздар. Кыздардын өзүнчө күрөшү бар, жигиттердин өзүнчө күрөшү бар. Эне тартыштык, бел тартыштык. Эми мен өзүмдүн пикиримди айткым келет. Нарындык жигиттер менче ушул турган составынан мен баардык филармониялар дайырсам жарайт. Бул жерде жогорку билимдүү жигиттер дагы анан чындыгын айтканда мисалы ушундай профессионал ырчылар менен биздин кыздар тагынбасын кыздарды баалаш бир топ кыйын болду. Анткени бул кишиге мындай баа, бул кишиге мындай баа бериш деген логика карманын туура эмес болуп калды. Менимче дагы бир кыз жигит болгон ушундай бир тартыш болот экен да, анан кийин жигиттер күчтүү болуп кетсе, кызга тартып келсин, кыз күчтүү болуп ушундай ситуация болду. Жигиттерибиз өзүңүздөр көргөндөй баягы макаллакка, жалмаш, таанышып таратпай бир аз кичине аксадыңар. Аны айтып коюш керек, моюнга алыш керек дегендей. Но бирок баягы биздин кыргызыбыздын салттын каадасын, ырын жеткире турган деңгээлде экенсиздер, сиздерге терең ыраазычылык. Ошол менен дагы бир жолу айтам, биздин кыздарга ошол саркоодон, ошо Памирден келип биздин улутубузду, каадабызды, салттыбызды сактап аткан сиздерге дагы терең ыраазычылык. Анан биздин Калыстар тобунун төрагасы Зарнезе өзүнүн окончательный эмесин айтып койсун азыр. Биздин статистикалык. Курмандуу кечиңер менен мына 2 күндөн бери Москва жергесинде кыргыздар үчүн өтө чоң жемиштүү иш-чаралар өтүп атат. Ал эми бүгүнкү Сарбердин тууралуу айта турган болсок, ушунчалык ышык катышуучулардын дагы жоопкерчилиги, көрүүчүлөрдүн колдогону биз маданият жагынан өсүп атканыбызды дагы бир жолу айгинеледи. Анан кош майданга арналган бул берүүнүн өзгөчөлүгү биздин этникалык кыргыздарыбыз, кыздарыбыз эркин кылып, чу дегенде эле
атты катууча Сармерденди эркек кылып алганы бул биз үчүн сыймыктар болду, кубанычтар болду. Ал эми калыстык кылуу көрүп кол чалып отурган башка калыстык кылганды эми жон тери менен сезип ташпаганга түшүп соз тармакта да тебелетти деп алган күндөр болду эле. Бирок Кудайдын алдында таза калыс баа бергенге өзүбүзгө ант берип ушул жоопкерчиликти көтөрүп келатабыз канча жылдан бери. Жана жогоруда айтып кеткендей, бул жерде биримдик кыргыз биримдигини маданият жетекчиси Данияр мырза менен журналисттер союзу мүчөсү Максат эже да калыстар тобунда эле, бирок эми тилекке каршы мигранттар экенбиз. Кечирим сурап, өзлөрүнүн баасын коюп, ыраазычылыгын билдирип кетишти. Ал үчүн мен алардын атынан силерден кечирим сурайм. Анан белгилей келсек, эми Нардын жигиттери, Нарды деген Нардыда коом түзүлгөндөн бери канча жолу Сармерденди өткөрүп, канча жолу ыркесилерди өткөрүп, мына филармонияга эле даяр болуп калыптырсыңар дегендей эле биз силер менен сыймыктанабыз. Теңиз агай, Рахатбек мырза, Урмат мырзалар, эми бул чоң сахнада аншлаг менен концерт кое турган инсандар даярдагандан кийин эми жана дастан айткан жигитиңер Сагынамды ырдаган Чолпонбек деги эле Токон Эшбаевдин стилинде ырдаган бул мырза. Кыскасы биз ушунчалык сыймыктанып аябай эс алып уктук. Ал эми кыздарды айта турган болсом, активдүүлүгү, сахнада өзүн алып отурган маданияты, кийген кийимдери, жартылдаган мүнөздөрү, нукурасылуулуктары анан таза кыргыз тилинде, Кубанычбек мырза айтып кеткендей, бир дагы башка сөз кошпой же кыргыз тилин бурбай таза сактап ушул жерде мен дагы бир баса белгилегим келет. Өнөрдү болгондо дагы кыйын кыргыздын жигиттери менен таймашка чыкканы бул өзгөчө баса белгилей турган нерсе. Ал эми эрке бала менен шайыр апага болсо сөз жок. Булар ыраазычылык, маданиятты чет жерде жайылтып шайырдын эки канаты болуп жүргөнүңөргө мен рахмат айтам. Ал эми шайырга жана мамлекеттик кызматкерлер дагы сыйлыгын берип, жакшы баасын берип атат. Буйруса, мындай дагы чоң иш-чараларда баарыңарды чогуу көрөбүз. Канатыбыз жайыла берсин, бөлүнбөйлү, кыргыз деген атты жакшы жагынан жайылта берели. Анан ынтымак, биримдикте башка эл, башка жерде ар дайым ушул бүгүнкүдөй ынтымагыбыз менен өзүбүздү даңазалай берели. Кыздарга дагы терең ыраазычылык, жигиттерге өзгөчө ыраазычылык. Анан эми таймаш деген таймаш экен, упайды бериш керек. Талаштар туш болду, кызыл чеке болдук бешөөбүз. Көрдүңөр болуш керек. Коноктор болгон бурабай бирибиздин упайды бирибиз талашып, ушул жерден ар бирибиздикин тандап чыктык. Анан негизи эми Нардын жигиттери, айкөл жигиттер, тем более профессионал, кесипкөй ырчылар даярдаган жигиттер. Ыр жагынан ат чабым алдыда кетип атып, жана мен ар дайым Сармерденде айткам, күчтүү командалар ошол жөнөкөй макал лакап жаңылмаштарга көңүл бурбай, койчу ошону деп мамиле кылат да, ушул бул кемчилик биринчи эле жолу эмес, 5-6 жылдан бери эле күчтүү командалар ушул жерден бир аз аксап калат. Ат чабым өтүп баратып эле анан тең чыктыман 709 упай, кыздар дагы, жигиттер дагы. Достук жеңди, жигиттер айкөл. Биздин мекендештерди алыстан келген кыздарыбызды айкөлдү кылып, жигиттерди тең чыкты деп калыстар чоң саламын айтты. Бирок деңгел эми башка, кыздар таарынбайт, акташ керек. Ырдаган жактан силерге Москвада тең келер адамдар жок. Андыктан жигиттер кыздарды
алыс жолдон байыркы биздин этникалык кыргыздын сулуубуздары ушунчалык кайраты менен сахнага ушул мыктылар менен таймашып чыккан үчүн теңдик коелу деп суранышты. Жеңишпейде бирок достук жейди деп койду. Негизи нарындын жигиттери ушул нарындын айтылуу нарындын жигиттерине биз каршы туруп өнөр салыштырабыз, калам салыштырабыз деп чыккан үчүн сары колдук кыздарына жеңишти беришибиз керек деп жаңадан бери шуулашып атышат. Ошол үчүн жигиттердин намыс көйгөйлүгүнө дагы кыздарга болгон сүйкүмдүүлүгүнө, ийкемдүүлүгүнө да ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бұл башқа мемлекеттен тұрып, ошол биздин рухубузду, биздин маданиятыбызды көтөрүп, ушул кыздарга стаж өткөрүбүз. Ушул нарын жигиттеринен коркпой келип сахнада турган бул кыздарга биз аябай баа бердик да. Өнөрүңөр өргө чапсын, эсоптор чың болсун, мына тала жеринде иштеп жүрөсүңөр, ишиңер ийгилик болсун, тапканыңар береке болсун. Биз силер үчүн сыйлыктарабыз. Башка жерден жүрдүк. Камасындагы диктади. Мен камашмаймын. Мен силер жакта болсоңдар ачам жеки сөз сүйлөп койдум да. Ата кендери мен менен Москвадагы сармендендерди тууралуу айта турган болсом, нарындын жигиттери мемлекет деген талас, толксогул, арабызда дегендер кыздарды ойлап жүргөн жигиттер болот. Ошолго башкырма сиздердин таасирдарыңыз жок. Сахнага коркпостон чыгып, ушунчалык өзүңөрдү эркин алып отурган үчүн жеңиш жигиттерде болсо да теңдеп чынында тартып койдук. Мен ал үчүн силерден кечирим сурайм. Бирок нарындын айкөл жигиттери, айкөлдү кылыңар, силерге да рахмат. Бар болгон катнашкандай берсин. Ар дайым мындан дагы жакшы игиликтерди бирге жарата берели. Баарыңарга рахмат. Чоң рахмат. Биздин сулуулардан баарыңызга прекрасно көрөбүз. Бар болуңуздар. Рахмат, барболуңуздар, тамамдуулар өнөрлөрү рабызга ыраазычылык билдиребиз. Өнөрдү сыйлап, каламды сыйлап келген мекендештер, сиздерге дагы терең ыраазычылык. Айда болуңуздар, ар дайым аманчылыкта, денсаулыкта